лекциянын темасы Енисейлик кыргыздардын экономикасы. Кыргыздар Енисейге качан баргандыгы жөнүндө, ал жерди качан кандайча өздөштүргөндүгү жөнүндө так маалымат жок. Белгилүү окумуштуулар Миллер, Бернштам кыргыздардын байыртадан эле мекени Енисей болгон деп эсептешет. Алардын пикири боюнча кыргыз эли Енисейди мекендеп, ал жактан Тянь-Шанга баскычтар боюнча Хун доорунда бир которулуп, Түрк доорунда бир которулуп, анан Моңгол доорунда бир которулуп Тянь-Шанга көчүп келген деген пикирди айтышат. Алардын пикири боюнча Енисейдеги коло дооруна таандык Афанасьев маданияты, андан кийинки Андронов маданияты, Карасук, Таштык маданияттары кыргыздарга тиешелүү деген пикирди айтышат. Ал эми Чокон Валиханов, Бичурин, Аристов өңдүү белгилүү окумуштуулар кыргыздардын мекени чыгыш Тянь-Шанда, чыгыш Түркстанда болгон. Булар ушул жерди байыртадан мекендеген эл. Ал эми Енисейге Хун доорунда барып калган деп айтышат. Окумуштуулардын пикири боюнча кыргыздар Енисейге Хундардын доорунда алардын баскынчылык саясатына кошулуп, Енисейге барып, Енисейдин ортоңку агымына чейинки жерлерди ээлеп калган. Бир катар окумуштуулар, алардын ичинде Енисей тарыхын изилдеген Эсен уулу Кылыч, кыргыздар Енисейге биздин замандын 3-кылымында барган деп эсептешет. Кыргыздардын Енисейге барышы жөнүндө ар кандай пикирлер айтылат, бирок Енисейдеги кыргыздардын тарыхын изилдеген окумуштуулардын көпчүлүгү 5-кылымдан баштап кыргыздар Енисейди тагыраак айтканда Минусинский өрөөнүн мекендеп тургандыгы боюнча бир пикирге келишкен. Енисейлик кыргыздар жердин шартына ылайык негизинен мал чарбачылыгы менен кесип кылган. Ошол жердеги жер өзгөчө Енисей дарыясынын сол жээги дыйканчылыкка өтө ыңгайлуу болгондуктан бул жерде дыйканчылык маданияты дагы жакшы өнүккөн. Енисейди изилдеген окумуштуулар Енисейлик кыргыздар негизинен комплекстүү чарба жүргүзгөн деген пикирге токтолушат. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча таблицадан көрүнгөндөй комплекстүү чарбанын негизги төмөндөгүдөй тармактары өнүккөн. Биринчиси, Енисейлик кыргыздарда мал чарбачылыгы жакшы өнүккөн. Экинчиден, ошону менен катар эле дыйканчылык дагы жакшы өнүккөн. Андан кийинки чарбачылыктын негизги багыттарынын бири бул металл иштетүү. Анткени Енисей жергеси металдын ар кандай түрлөрүнө өтө бай болгон. Ал жерде металл иштетүүгө жакшы шарттар түзүлгөн. Ошондуктан металл иштетүү бул чарбачылыктын бир өнүккөн тармагы болгон. Андан кийинки тармагы бул байыртадан эле келаткан аңчылык. Анткени Енисей жергеси бул кайберендерге өтө бай болгон. Ошондуктан аңчылык күчтүү өнүккөн. Андан кийин Енисей жергесиндеги эл өзүн азык-түлүк менен, керектүү нерселер менен өзүн толук камсыз кылган. Ошондуктан ашыкча продукцияларды сатышкан. Улуу жибек жолунун бир бутагы дагы ушу Кыргыздын Каганына чейин барып, Кыргыз жолу деп аталгандыгы жөнүндө тарыхый маалыматтар бар. Өзүнөн ашкан нерселерди кыргыздар бөлөк мамлекеттерге, Кытайга, Тибетке ушул улуу жибек жолу аркылуу соода сатык иштерин жүргүзүп турган. Андан кийин Енисей дарыясы бул дүйнөдөгү эң бай жана терең суусу мол дарыя болгондуктан анын башталышында Минусинский ойдугунда ак мөңгүлүү тоолордон
Енисей дарыясынын оң жагындагы ак мөңгүлүү тоолордон жүздөгөн суулар, чоң жана кичине суулар агып келген. Ал суулар балыкка өтө бай болгон. Ошондуктан бул чарбанын бир тармагы катарында Енисейде балыкчылык чарбасы дагы жакшы өнүккөн. Енисейлик кыргыздарда кол өнөрчүлүк күчтүү өнүккөн. Бул кол өнөрчүлүк дагы ушу чарбачылыктын бир багыты болгон. Андан кийин Енисейлик кыргыздарда чарбачылыктын бир түрү катарында токой кыюу багыты болгон. Анткени Енисей жергесинде карагайлардын эле жүздөгөн түрлөрү өскөн. Кытай жазмаларында Енисейдеги карагайлардын бийиктигин сүрөттөп, жаа тарткан учурда жебе карагайлардын учуна жетпей калат деп жазышкан. Ошол карагайлардын ичинде өтө баалуу деп эсептелген карагайдын түрлөрү болгон. Кыргыздарда ошо жыгаччылык өнөрү дагы жакшы өнүккөн. Жыгачтан ар кандай буюмдарды, ийдиш аяктарды жасашкан. Өзү жашай турган ошол мезгилде эле боз үйлөрдүн жасашкан, ошо боз үйдүн жыгачын жасаган. Ушу Енисейдеги кыргыздар ар кандай жыгачтын баалуу сортторун дагы товар катарында кыйып, аны башка мамлекеттерге чейин азыркы тил менен айтканда экспорттогон. Ошентип кыргыздарда комплекстүү чарба жүргүзүлгөндүктөн окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча бул кыргыз эли ошо Борбордук Азиядагы ток элдердин бири катары болгон. Эгерде хундар, кыргыздар менен катар жашаган түрктөр өзүн азык түлүк менен жашоого керектүү нерселерди менен камсыз кылуу үчүн согуштук аракеттерди көп жасап, коңшу элдерлерге тынымсыз жортуулду уюштуруп, Кытайга чейин жортуул уюштуруп, ал жактан негизинен азык түлүктөрдү, дан азыктарын, керектүү буюмдарды талап тоноо жолу менен алып турган. Кыргыздардын чарбасы комплекстүү түрдө өнүккөндүктөн кыргыздарда мындай зарылчылык болгон эмес. Кыргыздардын негизги экономикасынын негизин мал чарбачылыгы түзгөн. Кыргыздар ошол мезгилде адегенде ушу Минусинскийдеги азыркы Абаканга жакын Койбал деген өрөөндү мекендеген. Кийинчерээк малдын саны көбөйүп, малдын башы көбөйгөндүгүнө байланыштуу, андан түндүгүрөөк жака жылып Уйбат деген жерге мекендеген. Ошол жерде кыргыздардын азыркы мезгилге чейин сакталып калган кыргыздын көрүстөндөрү бар. Ошол археологиялык казуулар, ошо мүрзөлөргө жүргүзүлгөн археологиялык казууларда кыргыздар өлгөн адамдарын өрттөшүп, аны атайы карапа идишке салып, атайы жасалган карагайлардан жасалган табыттарга, чоң табыттарга ичине ошо койгондагы тигил дүйнөдө пайдалансын дегенчелик кылып, ал жерге малдын эттерин, курмандыкка чалынган малды койгон. Археологиялык казууларда ошол мүрзөлөрдөгү, кыргыздардын мүрзөлөрүндөгү сөөктөрдүн 50-60%-ин койдун жиликтери түзгөн. Ошол жердеги сөөктөрдүн 20-25%-и жылкынын жиликтери болгон. Ошондуктан негизги чарбачылыктагы майда жандыктардан эң көп багылган бул койлор болгон. Мындан тышкары Енисейлик кыргыздар кара куйруктуу эчкилерди көп багышкан. Ал эми ири мүйүстүү малдардын ичинен кыргыздар төөлөрдү көп баккан, анткени ошол жерде кыргыздар көчмөн турмушта жашаган. Мындан тышкары букалардын саны көп болгондугун Тай булактарында көп көздөшөт, анан өгүздөрдүн саны көп болгон. Анткени өгүздү кыргыздар негизинен ошо дыйканчылыкта жер айдоо үчүн пайдаланышкан. Кыргыздардын эң эле аздектеп баккан, асыраган малы бул жылкы баласы болгон. Жылкылар 3-кө бөлүнүп багылгандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Кытайлыктар дагы бул кыргыздардын жылкысы өтө олбурлуу боло тургандыгын, өтө чыдамкай боло тургандыгын, тоого
абдан ылайыкташкандыгын, анан кийин булардын арасынан чыныгы аргымактар, күлүктөр көп чыга тургандыгын сүрөттөп жазышкан. Кытай булактарында кыргыздын жылкыларын ажайып жылкылар, мыкты күлүктөр, ак аргымактар деп сыпаттап тамшануу менен жазышкан. Кыргыздар өзлөрүнүн жылкыларын ошол Кытайдын императоруна чейин дипломатиялык мамилени чыңдаш үчүн Кытайдын императоруна чейин тартуулагандыгы жөнүндө тарыхый булактарда көп сакталат. Жылкыларды бакканда дагы аларды 3 топко бөлүп багышкан. Биринчиси бул асыл тукум аргымактар. Асыл тукум аргымактар өтө жогору бааланган кыргыздарда. Буларды дипломатиялык мамилелерди түзүш үчүн коңшу мамлекеттердин жетекчилерине тартуу катарында беришкен. Аргымактар байгеге чабылган күлүк катарында. Күчтүү аргымактарды тандап туруп, жал куйругун коостоп кезип, аларды жанагындай чопкуттар менен коргоп, жоого минген. Күчтүү аргымактарды жоого минүү бул өтө чоң сыймык катарында, өтө керектүү нерсе катарында эсептелген. Анан аргымактарды атайы өстүрүп, товар катарында чет мамлекеттерге сатышкан. Кытай булактарында кыргыздар мезгил менен жүздөгөн, миңдеген мыкты күлүк аттарды Кытайга алып келип соодалап, Кытайдан керектүү товарларды, негизинен кездемелерди, анан фарфор идиштерди, чарбага керектүү буюмдарды алып кетип тургандыгы жөнүндө көп маалыматтар бар. Жылкылардын экинчи тобу бул чарба жылкылары же болсо чарбага колдонула турган аттар деп атайын өзүнчө багылган. Бул жылкыларды негизинен кыргыздар көлүк катарында, транспорт катарында пайдаланган. Ат адамдын канаты деген сөз ошол мезгилде эле абдан актуалдуу болгон. Кыргыздарда Енисейдин мерчемдүү жерлеринен темир кендери, алтын кендери, күмүш, жез кендери чыгып турган. Аларды атайы араба менен иштетүү үчүн өзлөрүнүн мастер устаканаларына ташып келген. Бул дагы ошо жана чарба аттарынын, арабага чегилген аттардын жардамы менен жүзөгө ашырылган. Анан бул мал чарбачылыгы негизги экономиканын негизин түзгөндүктөн ушул чарба аттарын негизинен мал багууда, мал кайтарууда кеңири пайдаланышкан. Чарба аттарын дыйканчылык жакшы өнүккөндүктөн сокого чегишкен, дан бастырууда, эгинди ташууда кеңири пайдаланган. Жылкылардын үчүнчү тобун атайы тамак аш үчүн баккан. Байыркы заманда эле ушу Енисейлик кыргыздарда жылкынын сүтүнөн кымыз жасоо жакшы өнүккөн. Жылкыларды ушу азык түлүккө атайын багылган жылкыларды семиртип, буларды ата бабалардын арбактарына арнап, теңирдин жолуна деп курмандыкка чалышкан. Азык түлүк катарында, эт катарында атайы семиртилген жылкыларды согумга союшкан. Мал чарбасында мындан тышкары ошол төрт түлүктүн ар кандай түрлөрү багылгандыгын айттык. Ошолордун ичинде жанагы көчмөн мал чарбачылык менен кесип кылгандыктан кыргыздар эки өркөчтүү төөлөрдү көбүрөөк багышкан. Кытай тарых булактарында, араб перси жазмаларында кыргыздарда төөлөрдү транспорт катарында пайдаланып, ошондой эле тойлордо төөлөрдү жарыштырган салт болгондугун сүрөттөп жазышкан.